Коомдук телерадио корпорациясында бүгүн тарыхый күн болууда. Улуттун флагманы тарыхка бай коомдук 1 каналдын кызматкерлери 21 жетекчи Илим Карыпбековду узатып, жаңы жетекчи 22 башкы директор Жайнак Үсөн уулун тосуп алып таанышып, алдыдагы бирдиктүү иштерге ийгиликтерди каалашты. 60 жылдык тарыхы бар коомдук телерадио корпорациясында 4 жыл жетекчи болуп, каналдын ысыгына күйүп, суугуна тоңу баргандай кырдаалдарды башыбыздан өткөрүп иштегениме эч өкүнбөйм. Жаңы келген күнү эле кетерим жөнүндө ойлонуп, жакшы кетсем экен деп тилеген элем. Кыялдарым орундалып, КТРдин жамааты сый менен жакшы узатышты деп ыраазычылыгын айтат иш мөөнөт аяктаган башкы директор. Бир өкүнгөн мүнөтүм болгон жок, ошондуктан мындай жакшы ачык маанайда тапшырып берип кетип атам сиздерге, барыңыздарга, коллективге дагы, кыргыз элине дагы чоң ынтымактык, ийгилик каалап кетмекчимин. Жаңы келген башкы директор абдан чоң кесипкөй профессионал. Бул багытта өзүн жакшы көргөзө алган бир көрүнүктүү менеджерлердин бири. Жаш, энергиясы дагы, идеялары дагы күчтүү. КТРдин имаратын жаңылап оңдоп түзөө сыяктуу бир топ алгылыктуу иштер аткарылды. Эми негизги басымды айлык менен калемакыны жогорулатууга жана контентке жасаш керек. Жан дүйнөсү бай, сезимтал келген чыгармачыл адамдарга жакшы шарт түзүлсө эле алар ак кызматтарын аябай эл үчүн жан дил менен күнү түнү кызмат кылыша берерин айтышат коомдук телерадио корпорациясынын кызматкерлери. Карама каршылыктар болду, таарынычтар болду, ал болду, бул болду, баары болду, бирок жыйынтыгы жакшы болду. Биз ошо жыйынтыгы жөнүндө сөз кылалы. Бул коллектив эмнени жаман көрөт? Бул коллектив акыйкатсыздыкты, адилетсиздикти жаман көрөт. Бул коллектив текеберликти жаман көрөт, менменсиндикти жаман көрөт. Ушул нерселер жок болсо эле биз сиз менен эң сонун иштешип кетебиз. Ушул эле нерсе. Калганын баардыгы жумуш. Илим мырза деле аракеттер жасап, ошону кылгандай болуп, байкоочу кеңеш деле айткандай болуп атты. Бирок өтүнүч азыр келген жаңы жетекчиге сиз азыр бардык нерсени токтотуп туруп эле ушу жакшы контентти алдыга жылдырыш үчүн, ушул чыгармачыл коллективдин айлыгын көтөрүш үчүн каяка кат жазып, кимдер менен барайлы десеңиз, могу жердеги бүт коллектив колдойт деп ойлойм. Ушул бирден бир сураныч, өтүнүч, ишиңизге ийгилик каалайбыз. КТРдин көрүүчүлөрүн өзүнүн тегерегине топтогон кызыктуу бир кайрадан жакшы долбоорлорду алып чыгат деген ойдобуз. Жакшы коңгон чүкөнү чүкө дебей сака дейт, жакшы өскөн инини ини дебей ага дейт. Демек жаңы келип аткан жетекчибиз бизге ушу ага катары камкор жетекчи, күйүмдүү жетекчи болот деген ишенич менен ак жол каалап кетмекчибиз. Коомдун күзгүсү болгон куттуу жайдын башчысы жөнөкөй, түшүнүктүү, жамааттын тилин таба билген иш билги, кесипкөй инсан болуш керек. Мындай сапаттардын көбү жаңы шайланган башкы директор Жайнак Үсөн уулунда бар. Сунуштаган мыкты программасын ишке ашырып, ишеничтерди актап, КТРдегилерге күйүмдүү жетекчи болсун деген каалоолор айтылды. Убагында ошол Асанбек Токонбаев, Аманбек Карыпкулов сыяктуу даңазалуу агаларыбыз ушул жерге өздөрүнүн эмгегин сиңирип, изин калтырып кеткен. Бул коллективде маселе жок. Мен өзүм бай иштешкен киши катары айтайын. Булар менен тил табышып, колдоо көрсөтүп, өздөрү ошолорду уга билип, бири-бириңиздерди түшүнүшкөн эле жер болуп, кичине эле колдоо болсо, калган баары мындай ашыгы менен аткарып бере турган калкта бул жердечи. Байкоочу кеңеш жөнүнө турбайт да. Биз аябай байкоону жүргүзүп турабыз. Ошо өзүнүн убада берген программасын ишке ашырышын биз көзөмөлгө алабыз. Катуу талап коебуз. Эч кимге мындай жумшак мамиле деген болбойт бизде. Бизде деген өзүңөр билесиңер, ар түрлүү инсандар иштейт, баарынын өзүнүн ою бар, өзүнүн талаптары бар. Бизде буну айлык маселеси, маяна маселеси аябай оор болуп атпайбы? Ушуну бир жолго салыш керек. Анан байгы жакшы көрсөтүү жасагандарга жакшы акча коюп берүү. Телеканалдарда иштеп, тажрыйбасы такшалган жаңы жетекчи Жайнак Үсөн уулу КТРКнын ички жана тышкы маселелеринен кабары бар экендигин айтты. Кызматкерлер менен биргелешип ишке ашыруучу көп идеялар бар. Бири-бирибизди колдоп, ынтымакта иштесек, көйгөйлөрдүн баары чечилип, чыгармачыл жамааттын мыкты иштөөсүнө шарттар да түзүлөрүн билдирди жаңы башкы директор. Программаларын өзүм ошо чечмелеп түшүндүрүп бергенмин. Бул жакта ошо КТРКнын потенциалы абдан чоң. Ошо менен мен бирге терең ишенем, ошо потенциалын пайдаланып, мүмкүнчүлүктөрүн баарын пайдаланып, кийинки сапаттуу даражага өткөнгө деп анткени биздин коомчулугубуздагы абдан күтүп турат. Өзгөрүүлөрдү биз жетекчи катары дагы ошону түшүнүп билип турам, анткени ар бир кызматкер ошо сапаттуу, ошо бир деңгээлдеги айлык майнасы болсо, өзүнүн жумушун дагы сапаттуу жакшы алып барат.
Коомдук телерадио корпорациясынын жамааты жетекчибиз Куттуу жайдын камын ойлогон, камкор жетекчи болот деген үмүттөрүн билдиришти. Кыял Шаршеева, Бактурсун Дүйшенбеков, Ала Тоо 24.